Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Urmattu көрөрмандар, урматтуу биздин каталуучулар, жалпы калайык журт. Сиздер менен биз кайрадан стереотип берүүсүнө кайра келип, бүгүнкү өтө маанилүү, өтө негиздүү маселелердин бирин көтөрмөкчүбүз. Биздин бүгүнкү темабыз тил стереотиби. Тил стереотибине келген учурда бүгүнкү күндө коомчулукта, кыргыз журтчулугунда бир ушундай көз караш пайда болду. Сен балаң орусча сүйлөп калса жакшыраак болуп калат. Сенин балаң корейче сүйлөсө жакшыраак болуп калат. Сенин балаң англисче сайрап калса жакшыраак болуп калат дейт. Бирок ошол учурда биз эне тилибизге кайсы бир деңгээлде кайдыгер мамиле жасап атканыбыз сезилип келет. Бүгүнкү коногубуз Нуриет Абдулазиз устаз. Кош келипсиз. Бүгүнкү тил стереотибинде келген учурда сиздин эң алгачкы сизден сурагым келген нерсе өзү эне тил ар бир улут үчүн канчалык маанилүү? Assalamu alaikum. Устаз, дагы бир жолу чакырганыңызга ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфирибизде элге, жерге, жалпы журтчулукка пайдалуу болот деп ишенем. Тил өтө чоң бир инструменттердин бири. Кайсы бир улут болбосун, улутту сактап турган механизмдердин бири десек жаңылышпайбыз. Анткени адам туулганда эле адам өзү социалдык бир барлык, социалдык бир жандык деп коелу. Ал баарлашууга, бири-бири менен байланышууга муктаж. Тил ошол жерде бизге инструмент болуп берет. Эки адам ортосундагы адамды адам кылып башка жандыктардан айырмалап тургандагы бирден бир акыл болсо, экинчиси эле бул тил. Тил өтө маанилүү. Эми экинчи маселеге келсек, тил эне тил канчалык маанилүү? Эне тил өтө маанилүү. Адам кайсы тилде биринчи тили чыгып, ошол тилде ойлонуп, ошол тилде сүйлөм түзүп, ошол тилде сүйлөй баштаса, анын психолингвисттер ушуну көп белгилейт. Адамдын дүйнө таанымы дагы ошол тилдеги маданиятка, ошол тилдеги балким көбүрөөк элдер тутунган динге, ошол тилдеги баалуулуктарга ыктап кетет. Демек, ал деген сөз ошол тил өзү ошол кайсы бир улутка таандык баалуулуктарды ташып жүрө турган күчкө ээ. Мисалы, кайсы гана адам болбосун өзүнүн эне тили менен кошо кайсы бир чет тил үйрөнсө, чет тил менен кошо ошол чет тилдин өзгөчө ошол тилди сүйлөгөн элдин бир өзгөчөлүктөрүн өзүнө кармайт. Мисалы, Советтер Союзунда бир кызыктуу бир жагдай болгон экен. Москвада билесиз, Ломоносов атындагы университет бар. Ошол жерде институт лингвистика деп коет. Лингвистика, тил тануу институтунда жалаң эле көбүнчө орустар окуйт экен. Анан орустар окуп, бирок ар кандай тилде окушат экен. Анан ошол жерден караса дейт, сабагына так, ушундай тырышчаак группалардын көбү бул баягы немис тилин окуган балдар экен да. Болсо баягы эле орустар окуйт экен, баягы эле Ивандар, баягы эле Пётрлар окуйт экен, бирок ушундай так экен. Анан мондой ырк күлкүгө, гитарага жакын, шан шөкөткө, отуруштарга жакын студенттердин көбү бул баягы испан тилине өздөштүргөндөр экен. Серенадаларда, башкалардын мисалы фестивалда, карнавалдар болупчу. Анан демек ар бир тилдин өзгөчөлүгү менен кошо, тил менен кошо адам ошонун менталдуулугун, ошонун маданиятын кошо үйрөнөт экен. Жөн эле тилдин өзүн үйрөнүш кыйын. Мына бүгүнкү программабыздын өзөгүн ачтыңыз да. Сонда себеби менин максатым өзү бүгүнкү тил стереотибине келген учурдагы коомдогу көйгөйдү көрүп атабыз. Коомдогу көйгөйдө биз алы жеткени деле, жетпегени деле, эртеңкисин ойлогону да, ойлобогону деле керек болсо кыргыз тил жөнүндө кичине бир кыжалатчылыгы, бир кыпындай кыжалатчылыгы жок адамдар шашылып барып балдарын орус тилдүү мектеп жакшы деп, орус тилдүү мектепке керек болсо кайсы бир деңгээлде ошол билим министрлигине же болбосо мамлекет тараптан деле өзгөчө бир жеңилдиктер берилип, аларга көбүрөөк каражат бөлүнүп иши кылса, бир түшүнүксүздүк кетип атат да. Натыйжасында адамдар бүгүнкү күндө Бишкекке келчү адамдар Бишкек орус тилдүүлөрдүн чөйрөсү катары тааныла баштады. Мына ушул көйгөйдө биз кандай кылып туруп элге кайрылуу жасайт элек? Элге кайрылуу жаса бизде тил маселеси негизи көп айтып келебиз. Өз үйүндө өгөйлөнгөн эне тил деп. Кыргыз тили азыр чындап эле өзүбүздө туруп өгөйлөнүп калды. Эмнеге десе, биз статистика менен карасак, Кыргызстандагы мектептердин басымдуу бөлүгү кыргыз тилдүү мектептер. Бирок алардын көпчүлүгү 80-90% бул айыл жергесиндеги мектептер. Аймактагы мектептер. Ал жерде билесиздер, аймактагы мектептерде бир класста 30дан ашык, 25-30дан ашык бала окубайт. Ал эми
борборубуз Бишкек шаарында, экинчи борбор Ошто, Жалал Абадта, Караколдо, ири шаарларда көпчүлүк мектептерибиз басымдуу бөлүгү орус тилдүү класстар. Орус тилдүү класстар жана ал жерде окуучулардын саны 35-40 өйдө болот. Ал жерге адамдар кезек-кезекке туруп ата энелер 1 ай болсун, 1 жыл болсун ортого таанышын салып, акчасын берип, парасын берип болсо дагы өзүнүн баласыны орус тилдүү мектепке бергенге шашат. Анткени орус тил бизде бир стереотип деп коелу. Ооба. Стереотип жаралып калган. Орус тилин билген бала ийгиликтүү болот, орус тилин билген бала окаты тың болот, кор болбойт деген түшүнүк бар. Анан кийин бизде баягы сабаттуулук, грамотный деп коет. Орус тилин билген адам грамоттуу деген бар. Биздин Советтер Союзунан калып кеткен өксүккө бир комплекс болуп калган түшүнүктөрүбүз дагы деле артыбыздан эричип келатат. Эгемендүүлүк алганыбызга 32 жыл болсо деле дагы деле ошол эричип баратат бизде. Бирок биз өзүбүзгө өзүбүз биринчи кезекте ар бир инсан суроо бериш керек. Чындап эле орус тили бактылыктын ачкычы болуп бере алабы бизге? Болуп бере албайбы? Ушул маселеде. Анан кийин биз көбүнчө мамлекетке шылтайбыз, мамлекет кылбайбы, өкмөт кылбайбы дегенге. Ал эми өкмөттүн чамасы буга жалпы эле жетпейт. Ар бир жаран буга салым кош керек. Bizde bilesiz til maselesi desele жылына 23 сентябрь эскерилет. Ооба. Анан ошол менен бүттү. Тил майрамы. Тил майрамы болуп коет. Акыл эстүү 2-3 көз айнекчен агаларыбыз чыгып доклад окуп коет, Анан Чыңгыз Айтматовдун 1-2 чыгармасын кайталашат. Ооба, ошол менен бүттү. Ошол менен тил маселеси кийинки жылдын 23 сентябрына чейин унутулат. Эң жаманы ошол. Бирок учурдагы эле абалыбызды салсак, Бишкек шаарында 100гө жакын мектеп бар дейли. Ошонун көпчүлүгү орус тилдүү мектептер, ортосунда аралаш мектептер дагы бар. Анан кыргыз тилдүү жалаң гана кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн мектептердин саны 10% тегерегинде эле. 10% тегерегинде гана. Бир учурда бул билесиз, Советтер Союзу мезгилинде шаарыбызда 2-3 мектептен ашкан эмес кыргыз тилдүү мектептер. Калган мектептин баары орус тилдүү болгон. Ошол мезгилде залкар ушул атабыз Чыңгыз Айтматов өзүнүн демилгеси менен бир топ мектептерге демилгелеп ошо кыргыз тилдүү маселени көтөргөндө дал ошол эле мезгилде өзүбүздөн чыккан тың чыкмалар кыргыздан чыккандар. Бул деген улутчулдукка жатат, бул деген шовинисттик маанайды козутууга барабар деп Москвага тоголок кат жазган өзүбүздүн эле залкарларыбыз болгон. Ошо Чыңгыз атабыз ошонун артынан тил маселесинен бир топ кысымга кысым жеген. Ооба, кадимки. Анан 88-жылы мына биз билген шаарыбыздагы 68-чи мектеп, Алыкул Осмонов атындагы мектеп кыргыз тилдүү болуп, азыркыга чейин жалаң кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлүп келет. Мен тагдырдын бир буйругу менен ошол мектептин жанында жашап, азыр учурда 2 уулум ошол жерде окуйт. Анан байкаганым бир да орус класс жок, жалаң кыргыз тилинде окутулат мектеп, бирок короодогу балдар баары кыргыз, баары орусча сүйлөшөт. Орусча сүйлөшөт. Мектептин короосунда орусча сүйлөшөт. Мектептин короосунда орусча сүйлөшөт. Демек, орус тили биздин ар бирибиздин көйгөйүбүз болуп калды. Азыр көпчүлүк ушул темпте кетсе, айылда баары эле билет. Бул ачык эле нерсе. Чоң аталар менен неберелер бири-бирин түшүнбөй бараткан бир учурга баратабыз. Чоң аталар кыргызча сүйлөйт, чоң ата, чоң апасы неберелери орусча сүйлөшөт мисалы. Анан эң көйгөйлүү мурун бизде Орусияда жүргөн мигранттардын балдары орусча сүйлөп, орус түшүнүгүнө ээ болуп атса, азыр шаар, эми шаардан бүтүп, айылда жүрүп, тили орусча чыккан балдарыбыз көбөйдү. Анткени медианын өнүгүүсү менен ар бир адамдын колунда телефон бар. Телефон аркылуу балдар эмнени көрөт? Балдар YouTube көрөт, YouTube'дан орусча мультфильм көрөт. Бул жерде биз орус тилди күнөөлөгөнгө акыбыз жок. Биз өзүбүздүн тилибизди бекемдей атсак, анда ал тилдин эч кандай көйгөйү жок. Эртең орус тилинин ордуна англис тили келиши мүмкүн, корей тили келиши мүмкүн, же башка тил келиши мүмкүн да. Болгону айтканыбыз, биз стереотиптик түшүнүктөн арылсак, чыксак, ооба, чет тил билүү, кошумча тил билүү өтө маанилүү нерсе. Бирок эне тилден кийин гана. Эне тил сөзсүз базасы курулуш керек экен. Мисалы, айтыңыз мисалы. Мисалы, мен өзүмдү айтып кетейин. Мен толугу менен бала бакчада, 11 жыл мектепте, 2 жогорку окуу жайда толук билимимди орус тилинде алдым. Орус мектепте окудум. Орус мектепте окудум толугу менен. Мен Пушкин, Достоевскийдин ааламында чоңойдум да, мындай айтмакчы. Бирок кайра кийин келип бир учурда кыргыз тилинде макала жазып, кыргыз тилинде котормо кылып, кыргыз тилинде сүйлөп, ошол кыргыз тилимди өнүктүрдүм. Анткени мунун түпкү базасыны мен атам түптөп кеткен. Атам биздин үй бүлөбүздө кыргыз тил сүйлөнчү, ар дайым кыргыз тилге маани берилчү.
Анан биз кичине чагыбызда атабыз бизге көп жомок айтып берди атам. Ошо жомокторду, дастандарды, ошолорду айтып жүрүп, баягы кыргыздын тилдин базасынын негизини түптөп койгон экен да, пайдубалынчы. Кийин канчалык биз орусча окусак дагы түпкүрүбүзгө барып кайттык да. Мына үйдүн ичиндеги тарбия, жосо үйдүн ичинде кыргызча сүйлөө, бул негизги биздин мындайча айтканда тилди сактап калуудагы биринчи, мындайча айтканда бекем пайдубалдардын бири. Салурет, жогору жакта жакшы белгилеп өттүңүз да, мен көрөрмандарга айткым келип атты эле. Биз бүгүнкү тил стереотипине келген учурда кайсы бир тилди жектегибиз келген жок. Кайсы бир тилди айыптагыбыз келген жок. Биздин көйгөй эне тилин унутуп кетип аткандарды айыптагыбыз келип атат. Эне тилин жерип, аны өнүгүүнүн тили эмес, артта калуунун бир белгиси катары белгилеп, же болбосо ошону сүйлөбөй койсоң деле сен жашооң өтөт дегенде арты менен карап, башка тилге өзгөчө маани берип койгон адамдардын тегерегинде эмне стереотиптик көз караш бар экендигин ачыктап коюуну көздөп турабыз. Сануне, мына бул башка элдерде дагы ушундай эле көйгөй жок болбош керек. Башка элдерде ошо көйгөй менен жашайт. Бирок дүйнөлүк элдердин арасында өз тилине сергек карап, түз мамиле туткандардан мисал катары айта аласызбы? Албетте. Негизи тил маселеси баягы эле келип мектепке такылып атпайбы? Бул менин жеке пикирим, балким кээ бир адистер кошулбашы да мүмкүн. Менин жеке пикиримде мектептеги биздин тил саясаты абдан чабал. Анан кийин тил окутуу абдан оор. Биринчиден биринчисин эле алсак, биз 200 мамлекет, дүйнөдөгү 200 мамлекеттин ичинен 15 мамлекет бар. Ошолордо 3 тилдүү окутуу жүргүзүлгөн мамлекеттер бар да. Чу дегенде 200 өлкөнүн арасында 15 эле 3 тилдүү окутуу жүргүзүлөт. Ошонун бирөөсү биз мисалы. Бизде балдар чу дегенде эле биринчи класстан өйдө эле өзүнүн эне тили кыргыз тили, орус тили жана англис тилин окуйт. Жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында көпчүлүк учурда 3 тилди тең жарытпайт. Чындыгын моюнга алыш керек. Мисалы, мен тамашалашта көп айтам. Мен ошол 10 жыл университетте бир 2 жыл англис тилин окуп турмун. Бирок англис тилин мектептерде окутуу менен канча деген мектептерде окутту, бар жерде окутуп атат, акча коротуп атат, мугалимдер болуп атат. Бирок баягы London is capital of Great Britain дегенден деңгээлим көтөрүлбөдү чындыгында. My name is Нуреттен башкага көтөрүлбөдү чын. Анан моюн калышыбыз керек. Көпчүлүк айылдарда деле ошондой орус тилинин деңгээли меня зовут Нуреттен өйдө көтөрүлбөйт. Мисалы. Демек биз көп деген бул жакшы дегенге келбейт. Биз 3 тил десек эле жакшы эмес. Балким ушуну кыскартып, бизге 3 тил балким керектир. Бир кайсы бир мөөнөт бир чектен кийин. Мисалы жапондордун мисалын алалы. Жапондордо башталгыч класста негизги багыт, басым бул өзүнүн эне тили жапон тилинде экен. Анан кийин жапон маданиятына, андан кийин жапон тарыхы, Жапониянын тарыхы жана 4-түнчүсү бул адеп акылак, жүрүм турум, этика экен. Коомдо эң керектүү 4 нерсе экен. Ушул 4 нерсени үйрөнгөн бала кийин ал геометриясын болобу, физикасын болобу баарын деле окуп жетишет. Эң негизгиси адамдын коомго ылайыктуу болуп чыгуусуна зарыл болгон 4 предмет окутулат. Бул деген сөз анын тили, маданияты, тарыхы, адеп аклагы. Мына карабайсызбы? Мына бүгүнкү күндөгү биздин жалпы коомчулукка, деги келечектеги буундарга эң бир зарыл болгон кадамдарга биз эмне багыт берсек болот экен. Ал деген сөз ар бир кыргыз биринчи ал өзүнүн тилине, тарыхына, маданиятына, адеп аклагына. Ушул жерге келген учурда кээ бирки биздин мекендештерди угуп калабыз да. Кыргыз тили эмне? Ал биз кыргыз тилине караганда орус тили башка элдер менен сүйлөшүп алганга өбөлгө түзөт го деп, мындай айтканда орток тил катары эмне кылышат, муну өйдө көтөрө беришет да. Бирок чындап келген учурда орус тилдүүлөрдүчү мына самолетко отуруп учсаңыз, мына экинчи аэропортко түшкөндө эле ал деле эч нерсеге жарабай калат экен да. Вот ошондуктан айткым келет да, биз эгерде кыргыз тилинин өзүнө кайтсак, балким ошо кыргыз тили кеңирээк белет, себеби дегенде бизге тектүү элдер бар да, түрк деген, жалпы түрк элинин тилдери, анын ичине ким түрктөр келет, өзбектер келет, уйгурлар келет, башкырлар келет, татарлар келет. Бул аалам ушунчалык чоң аалам да. Эгерде биз кыргыз тилинин өзүн өнүктүрсөк, балким
орус тилдүү ааламга караганда андан да кененирээк ааламга чыгат белек. Албетте. Биз баягы негизги баягы мындай тарыхтагы биздин соңку баягы учурдагы имараттарыбыздын курулуп калганы, мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүп калганы соңку 100 жыл ичинде биз ооба жаманбы жакшы орус эли менен бирге болду да. Анан орус тили менен болду. Ооба. Ошон үчүн биз орус тилди баягы бактылыктын формуласындай эле көрүп атабыз, бактылыктын ачкычындай элечи, элексириндей эле. Ооба, орус тилини окубай койгула, эне тили менен окугула дегенден алыспыз. Эне тилди негизгиси окуш керек, чет тилди. Биринчи эне тилди бышыктап, чет тил катары. чет тил катары, эне тилге айланып кетпеш керек чет тили. Мана ушул жерде токтоло турган маселе ушул жерде. Ооба. Биздин эне тилибиз бул негизи пайдалуу болуш керек. Андан кийинки коюла турган кырчтар канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт кыргыздар. Бирок тилди жоготсок, биз бар нерсени жоготобуз. Эске алышыбыз керек. Биз кээде бир ушундай роликти атайын жасадык. Тил жоголсо дин жоголот деп. Кээ бир өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбыз бизге нааразычылык билдирди. Кантип эле дин жоголуп кетсин, дин дегенди Кудай Таала сактайт да депчи. Бирок айтып атабыз, ооба, Кудай Таала сактайт, бирок кайсы бир нерсени кармалып турганга дагы мыйзам ченемдүүлүктөр бар. Адамды адам кылган тил. Мисалычы, ошол тили менен кыргыз тилдүү болуп, кыргыз наркындагы, кыргыз тегиндеги адамдар динге көбүрөөк багытталат, динди бекемирээк, динди түшүнүү менен практика кылат, жашайт. Ал эми башка дин, башка биз өзүбүз тажрыйбабыздан билебиз, башка тил, орус тилдүү болсун, же башка тилдүүлөр, алар башка багытка кетип калат экен. Даже биздин өзүбүздүн салттуу деген Ханафи, Матруди деген түшүнүгүбүздөн башкачараак багытта кетип калат экен да. Анткени тил мааниге атадан, ата-бабалардан келетканда бир гана сөз, тил келбейт. Бул каада салт, үрп адат, наркдан сыйлып, маданият, баардык кошо ошо тил ошону өзүнө камтыйт. Камтышы оболочкасын Тил ташып жүрөт анын баарын. Тил ташып жүрөт. Ал нерсе тил менен берилет. Санжыра да тил менен берилет, тарыхы да тил менен берилет. Анан биз коркпошубуз керек. Эне тилдин базасы начарларды лингвисттер менин сөзүмдү тастыктайт. Эне тилин базасын жакшы билип, эне тилдин грамматикасын жакшы түшүнгөн адам чет тилди оңой бат үйрөнөт. Буга далил, мисалы, азыр биз кичинекейибизден эле балдарды кыйнап эле биринчи экинчи класстан эле мол курска, анан тиги курска, анан англисчеге буга деп атпайбы? Жыйынтыгында акча эле кетип атат, бала үйрөнбөй атат, бала кичинекейинен эле тажап калып атат, тажатма болуп атат. Ушул жерге мен токтолгум келет. Мен араб тилчи катары учурунда мектепте окуган мезгилде кыргыз тилинин грамматикалык эрежелерин жаттап, аны кайта алып, эжекенин кайра айтуусу менен окшоштуруп, эптеп бир маанисин чыгарып үйрөнчү элек дагы. Качан мен араб тилин үйрөнгөндөн кийин араб тилиндеги болгон грамматикалык эрежелердин туюмдусу, алардын эрежеси ушунчалык жеткиликтүү, анан кийин түшүнүктүү да. Анан салыштырып карап көрсөм, биздики кайсы бир деңгээлде бир жасанмалуулуктайбы, же бир бирдемке ыкталгандай сезилет. Ушуга кандай пикириңиз бар? Ыктаган дегенибиз бир аз туура, анткени чын-чынына келгенде биз баягы көбүнө кыргыз эмес улуттундагыларды, мисалы орустарды болсун, дунган уйгурларды көбүнчө айтып келебиз, кыргыз тилин эмнеге үйрөнбөйсүңөр, эмнеге окутпайсыңар деп. Бир ачуу чындыкты мойнуна алышыбыз керек. Учурдагы биздин кыргыз тилди үйрөтүү методологиябыз, усулубуз башка улуттарга эмес, кыргыз улутунун өзүнө оор. Эмнеге? Биздин ошол грамматикабыз көпчүлүк учурда орус грамматикасынын эле бир көчүрмөсүндөй болуп калган, котормосундай эле болуп калган да. Мисалы орус тилиндеги мисалы баягы имя существительное, имя прилагательное десе, ошону эле бияка заточёс, сночёс деп которуп эле канча жөндөмө болсо ошончо жөндөмө кылып баарын эле окшоштуруп койгон да, анан татаалдашып калган да. Ал орус тилинде ал оңой болушу мүмкүн. Бизге ал кыйын да. Бизге кыйын. Биз аны жөнөкөйлөштүрүп, биз элге окутканга жөнөкөй кылышыбыз керек. Керек болсо которуп келген учурда дагы биз орусча сүйлөмдү кыргызчага салсак, сүйлөмдүн аягынан башына карап которушубуз керек болуп калат да. Мунун өзү далилдеп турат, орусча эрежелик ыкмалар кыргыз тилине такыр эме отурбайт. Баягы бизде котормо жаат ушундан дагы аксап атпайбы? Бизде демек сиз айтып атпайсызбы, мисалы араб тилинен которгондо дагы биз артынан которобуз, мисалы араб тили менен орус тили бул жагынан жакын. Биздин тилибизге мисалы башка тилдер жакын. Ошол тилдин демек башкача которулуп атканы, башкача бир шекил калыпка түшүп атканы, бул адамдардын мантык баягы логикасы, ойлонуу калыбы да башкача болот. Бул чоң мааниге. Ошон үчүн биз биринчи эне тилдикини бекемдеп алсак, адам баардык нерсени салыштырмалуу, сравнительно үйрөнөт. Эне тилин жакшы билген адам, сиз араб тилин карап, араб тилинде моңдой турбайбы, сынатоочу мындай экен, этиши мындай экен деп ушунун баардыгын жай-жайына коюп кетет. Эне тилин чала билген адам ал башка тилди үйрөнө албайт. Буга далил берели бир мисалы. Кыргызда
улуу бир лингвист деп коебуз, академик киши өткөн. Бул Хусейн Карасаев атабыз. Хусейн Карасаев атабыз Кудай таала анын узун өмүрүн узак кылды. Анын сөздүктөрү, анын көптөгөн тилге кылган мээнети чоң. Ал киши кээ бир изилдөөчүлөрдүн пикиринде, балким мен жаңылып аткандырмын, 21 тилде сүйлөгөн, жазган, которгон киши болгон экен. Чыныгы полиглот болгон. Өзүбүздүн полиглот экен. Азыр бул мен ойлойм, азыр учурда дагы биз өнүккөн, технология өнүккөн заманда, тил курстары окумуш жайнаган заманда дагы 21 тилген кыргызды мен азыр тааный элекмин. 7, 8, 10 тил билгендерди уктум. Көрө элекмин, бирок уктум. А бирок 21 тил болуп, Хусейн атабыздай болгондорду угу элекмин. А бирок Хусейн атабызды, ошол көлдөн чыккан атабызды кайсы курска барган болчу? Кайсы жерден үйрөнгөн болчу? Жок. Ал эне тилине суугарылып, эне тилин калыбына баардын койгон, ошону мыкты билген үчүн калган тилдер ага оңой келген. Ошон үчүн муну мисал катары басым койгон. Мисал катары жогору жакта айтып өттүңүз, япондордун мына өнүгүүсүнө дагы түрткү берген негизги принцип бул ошол өздөрүнүн тилине эң алгачкы 5 жылды толук өз тилине бергендиги дагы жатышы мүмкүн. Туурамы? Бул менен япондор алгачкы 5 жылдыкты, 4 жылдыкты баштапкы окууну булар өзүнүн тилине басым коюу менен булар тил билбегендердин катарына кирбей калган жок. Булар ошол негизи түптөгөндөн кийин башка тилдерди батыраак өздөштүрөт экен. Биз да балким Кыргызстанда балдарды кичинекейинен эле кыйнап эле баарын англис тили, орус тили кылбай, балким эки тилдүүлүккө, эми дароо эле бир тил кыла албасак дагы жапондордой болуп, эки тилдүүлүккө кылып, бир 5-класстан өйдө, анан кийин кошумча тил үйрөтсөк. Беркилерди бекемдеп алып, анан бир сыйра инвентаризация деп коет, жалпы грамматикалык усулдарыбызды карап чыгышыбыз керек. Уялбашыбыз керек, коркпошубуз керек. Да, илимде кээ бир нерсе догма болуп турган нерсе, ал гипотеза болуп эртең өзгөрө берет. Өзгөрүшү мүмкүн. Бир мезгилде билесиздер, баардыгы атом бөлүнбөгөн, бөлүкчө деп айтылып чыккан физикада. Бирок андан кийин бир топ 10 эсе, 10, 20 эсе улам эле бөлүнүп баратат. Бөлүнүп эле кетип атат. Демек, илимде бир нерсе айтып туруп эртең карама каршы чыгып калса, илимде эмне бар? Илимдин адеби ушундай, бул ката турбайбы? Туурасын оорурак экен деп туурага жакындай берет. Абсолюттук туурага жакындай берет. Биз ошого мойнубузга алып, буга чейинки биздин катачылыктар бар экен деп, тилчилерибиз болсун, баардыгы келип, тилди оңой жаттык кылып, азыркы илимдин техникасына дагы жакындатышыбыз керек. Сиз айтканыңыз туура. Сындаганда көпчүлүк адамдар айтат, кыргыз тили бул илимдин тили эмес, көчөдө эле, мондо эле тил. Жок. Мен кошула албайм. Чындыгында 19-18 кылымда ошол эле азыркы Орусияда мындай аттуу баштуулардын, кат сабаты жоюлгандардын, интеллигенттердин, аристократтардын тили француз тили болчу. Баардыгы бири-бири менен французча сүйлөп, орусча сүйлөө уят болчу. Орусчаны деревенщина, айылдагылар, кыштактагылар сүйлөйт. Орусчада сүйлөйсүң деп. Орус тили техниканын тилинин такыр туура келбейт деп айтыш экен. Мен ошого таң калдым да. Учурда көрүп атасыз, болт деген сөздөн баштап баардык механикадагы, техникадагы терминдердин баары, түшүнүктөрдүн баары азыр орусча. Мисалы биз орусча колдонуп атабыз го. Демек, кыргызча деле кылсак болот. Аны бара-бара өзгөртүп, элге ошону жаттык кылып үйрөтүшүбүз керек. Анан элге жугумдуу болуш керек. Башка түркий элдер менен, башка түрк тектүү, түрк тукумундагы элдердин дагы практикаларын өзүбүзгө алышыбыз керек. Кайсы бир сөздөрдү алгандачы. Анан баарын эле жери берген. Таптаза эле кыргыз тилди кылыш кыйын. Ар бир тилдин негизи табияты ошондой, башка тилдер аркылуу да байыйт. Туура айтасыз. Болгону сингармонизм өзүнүн эрежеси менен кошот. Эрежесине, тамырына барып илешкен болсо, бул сөзсүз түрдө пайдасын алат. Сонуре, акыркы 2 жылдын ичинде өтө көп байкадым. Коомдук жерлерде, иш алуучу жерлерде, өзгөчө аттракциондорго барып калсаңыз, кыргыз үй бүлө, жаш, 2 баласы бар, 3 баласы бар, 1 баласы бар. Көрүп турасың, жөнөкөй айылдан келген жигит, айылдан келген үй бүлө, бирок балдарына чулдурап, жалаң гана орусча сүйлөгөнгө, орусча жооп бергенге аракет кылышат. Анан кээде мактанып дагы орусча сүйлөтүп, элге угузуп койгондо эмне кылышат? Маарканып ошондой нерсенин аркасынан бир өзгөчөлөнгүсү да келген адамдар. Бул жогору жакта айтып өткөндөй, бул баягы өксүк синдромунан эмеспи? Туура, бул өксүк синдром биз балким көрбөй калгандырбыз. Мен көп айта берет, силер эстип болуп эле орус тилине каршы чыга бересиңер, биз орусча билбейбиз, орус тилди билбей канча кыйналдык деп. Мисалы, менин деле атам болсун, мен атам теңдеүүлөрүн, теңтуштардын көпчүлүгү Фрунзе шаарына келгенде, шаарга келгенде окуунун көбү орусча болгон да илгери.
анан жогорку маалыматтуу болуш үчүн, жакшы билим алыш үчүн орус тилинен аксаган, чындап эле кыйналышкан. Абдан эч бир ныпын бир орусча билбей, бир сөз билбей келип, ушул жерде окуп, аларга эки эсе кыйын болгон да. Бир жагынан кадимкидей жаңы тилди да үйрөнүш керек, и ошол жаңы тилде жаңы бир маалыматты кесипти эге болуш керек. Мисалы, сиз экөөбүзгө азыр Японияга барып эле жапон тилинде жаңы бир кесипти аркалагандай эле да. Анан алар ошол баягы бизде ичте калган бир неме болуп калат да, өксүк болуп калат да, баягы комплекс болуп, бир аттиң деп ачышкан жери бар да, ушу орусчам жакшы болбой калды да, орусчаны мен жакшы билгенимде балким жашоом башкача болот эле. Дагы жакшыраак окуп, дагы жакшыраак бийиктикти багындырмакмын деп, анын өзүнүн жашы өтүп кетти, өзүнүн учуру, шансы өтүп кетти да, анан аны өзүн дароо эле өзүндө жок нерсени баласына эле ыра көрө берет да. Бирок чөйрөнү эске албай эле. Мен орус класста окубай калдым, мен орусча билбей калдым. Балам менга окшоп кыйналбасын деп орус класска берет. Мен бирок айтам, Бишкекте азыр учурда Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларда бизде айылда деле азыр орус тили көйгөй болбой калды. Орус тилин телефон аркылуу эле балдар үйрөнүп атат. Сен кыргыз тилдүү класска берип балаңды кыргыз кылышың кыйын болуп атат азырчы. Мисалы, мен өз балдарыма айтып коем, эки уулум кыргыз класста окуйт, бирок күн сайын жомого айтып атып, ошолор менен сүйлөшүп атып, үйдө орусча сүйлөшпөйбүз деген эрежени киргизип атып, араң кыргыз кылып сактап атам. Анткени короодо устаз, менин короомдо 45 бала ойнойт. Анын 40-ы кыргыз, көзү жумшук өзүнүн кыргыздын балдары, бирок баары орусча сүйлөйт. Ал канчалык кыргыз тилде мектепте окубасын, короого чыкканда достору менен достун тилинен үйрөнөт. Ошон үчүн бул жердеги маанилүү ар бири маани бериш керек. Маани бериш керек. Анан бизде орусча сүйлөсө мындай бир сабаттуулуктун, жогору маданияттын белгисиндей көрүп, сиз айткандай көпчүлүк учурда орус класска бергендер ошол шаардагылар эмес, айылдан келгендер экен. Ооба. Баарысы ошондой. Анан бири-бирибизге жада калса, мен айтам да, кээ бир орусча сөздөр күнүмдүк адат болуп, мен кээде таң калам да, биздин өзүнүн Теңир Тоо деген нарынга чейин ата апасын папа мама деген түшүнүк кирип кеткен да, мисалы. Кадимкидей эле бул лексиконго айланды. Лексикон кадимки кирип кеткен ата эненин ордуна. Анан айтам, мен кээде тамашалашып коем, эртең ата энең бул дүйнөдөн өтсө өкүргөндө кыргыз өкүрөт го, анан мамалап өкүрөсүңбү же апа дейсиңби же папалап өкүрөсүңбү, кандай болот депчи. Анан айтат да, ата деп көрдүм, ата десем бир алыс бир кишидей эле болуп калды. Папа десем, мама десем өзүм жакын дейт да. Демек ата эне ушул акырын үйрөтүш керек. Ооба, биз буга чейин мама папа дептирбиз, бирок балам сен бизде ата апа деген. Ата апа депчи. Ата апа деген чоң мааниге. Баары папа маманын орду башка, ата апанын орду башка. Ошон үчүн биз биринчи кезекте үй бүлөдөн ошол тил саясаты үйдөн болот. Аны өкмөттөн, бийликтен, бирөөдөн күтпөш керек. Өзүбүз ошондон күтөбүз. Үйдө кайсы тилде сүйлөшөбүз, кайсы тилге көп басым коебуз, кайсы тилде тасма көрөбүз. Жана чыгармачылык чөйрө, диний чөйрө болсун, баардык чөйрө тилге басым коюшубуз керек. Кантип? Биз көбүрөөк контент чыгарышыбыз керек. Жакшы тасмаларды кыргыз тилинде чыгара албасак, анда котормо кылышыбыз керек. Азыр акырын котормо баратат, бирок алсыз. Мисалы, Казакстанда толук камтый албайт. Казакстанда мисалы улуттук каналдарындагы балдар көрө турган контенттин 100% эле казакча. Ошон үчүн балдар казакча тили чыгат. Бизде көпчүлүк балдар көрүп аткан мультфильмдер алар бар орус тилинде же башка тилинде болот. Англис тилинде болсун, башка тилде. Балдардын ошо түшүнүгү дароо эле ошол менен калыптанып калат. Анан бирок көрөйүн десе, биздин кыргыз тилдүү контент өтө сапатсыз чындыгында. Учурунда билесизби, мындан бир эгемендикти алгандан кийинки 98-2000 жылдардан тартып казак телеканалдарынан мен атайын алар программаны даярдаш, алар багдарлама деп коюшат программаны. Ал жердеги мамлекеттик тил комиссиясынын ушунчалык катуу иштегенин мен байкадым да. Себеби дегенде жума сайын атайын тилчи, лингвисттерди алып келип коюп, жашы улуу адабиятчы, эмгек сиңирген муунду өзүнчө отургузат, жанында жаш ошол мезгилдин тилине, технологиянын тилине жакын жаштардын бир тобун алып келип, адистер. Анан ортодо бир тилдин бир сөздүн тегерегинде сааттап талкуу кылгандарын көрчү элем да. Азыр сиз айтып аткандан мен түшүнүп атам, мына ошол эмгектин кайтарымы бүгүнкү күндө аларды эмне кылды, жол ачып берди.
Ошондуктан биз бир гана жоопкерчиликти баягы жеке адамдарды өзүнө калтырбастан кайсы бир деңгээлде мамлекеттин да жоопкерчилиги бар деп белгилеп өтүшүбүз керек го дейм. Жок, албетте мамлекеттин бул бар. Менин оюмча кээ бир учурларда мамлекет буга чоң, эми бул саясий да маселелер бар. Кээ бирлери өз тилин бекемдөө башка тилимди басмырлоого жатпайт да. Ооба. Бирок кээ бир адамдар ушундай түшүнүп алгандар бар экен да. Мисалы биз кыргыз тили бекемдесек, мисалы иш кагаздарды кыргыз тилинде кылалы. Президентибиз азыр учурда айтпадыбы? Эч болбосо 50%-ын кыргыз тилинде кылганга жетишели депчи. Десе, буну көпчүлүк адамдар кээ бирлер улутчулукка жоругандар бар экен, башкага жоругандар бар экен. Жок, биз ошол тилдерди кылабыз. Мисалы, тилди колдоо үчүн биз акчаны аябашыбыз керек. Акча өтсөм, анткени тил кетсе, дил кетет, дил кетсе, дин кетет, дин кетсе, тарых, маданият, эртең мамлекетте кетет. Баардыгынан кол жууйбуз. Ошон үчүн тил биринчи ошол баардык нерсени, баалуулуктарды ташып жүргөн бир транспорт сымал да булчу. Транспортуң жок болсо, канча сен жүгүң болсо да алыска бара албайсың. Демек биз ошо тилге көңүл бурушубуз керек. Дин жаатындагылар өзгөчө, мен көп ойлойм, дин жаатындагылар ушул тилге бекемирээк болуш керек да. Биздин азыр өзүбүздүн мусулман бир туугандар, динде бекем карманып, динди түшүнгөн адамдар өзү тилге күйүш керек. Анан эгерде динге салым кошом десе, тилге салым кош керек. Эң туура айтасыз. Тилге кылсак, ал динден да кайтат. Мисалы, мына биз тилибизди кыргыз болуп сактагандыгыбыз үчүн кылымдар бою динибиз дагы 10 кылымдан бери сакталып келатат. Тилин жоготкон, өзүбүздүн эле тектүү болгон биз менен буряттар эмне болду, хакастар эмне болду, мисалы башка якуттар эмне болду, тил кетти, маданият кетти, тарых кетти, өзүн өзү таануу кетти, нарк насил, каада салт кетти, баары кетти. Эми ким калды? Аттары дагы жада калса өзгөрүп кетти. Иван, Петр болуп өзгөрдү дагы, өңү эле калды. Эскиден өңү эле калды. Бирок өң чечпейт экен. Өң ал эч нерсе. Тарыхый адамдар болгон экен деген нерсеге айланат. Андан башка аны сактап калган, аны ташып жүргөн, аны коргоп жүргөн эчтеси калбай калат экен, тилин жоготу. Мына ушул тегеректе бүгүнкү мен кээ бир көрүнүштөрдү караган мезгилде менин ошол 90-91 жылда шаарга келген нерсем элестетилип кетет да. Күлкүлүп дагы айткачкы, эми остановите на тагалака малды деп сүйлөгөндөр бар. Эми мен билем ошол мезгилде жаңы эле эгемендикти алгандан кийин бул жердеги чөйрө дагы орус чөйрө болчу, бул жердеги орустар дагы абдан көп болчу. Адамдар деле ошол орус тилинен чыга элек болчу да. Анан автобуска отурсаңыз, жалпы коомдук унаалар болчу, катнашчу коомдук унага чыккан мезгилде талон берчү. Талонду ал жөнөкөй жука кагаздан түстүү кылып боеп туруп чыгарат эле дагы, ошол талонду эмне кылат эле? Тештирип, компостерден чыгарат эле. Ошону сөзсүз түрдө передайте билет деп. Талон передайте деп сүйлөшүң керек эле да. Талонду берип коюңузчу, бастырып койсун деген сөздү угуу мүмкүн эмес эле. Бул таптакыр бир азаптын бир азабы болчу да. Аны жаттап алып айта албай жүргөн. Алды тилиң келбей, анан кыйналып, ушундай өзүңдү бир кемчиликтүү сезип, эми азыр айтып койсом кандай карайт экен эл деп, ушундай бир комплекстер бар болчу да. Бүгүнкү күндө болсо ал нерсени комплекс катары эмес, аны кайсы бир бүгүнкү күндө ошентип сүйлөп калуунун өзүн орусчалап, өнүгүүнүн, алдыга жылуунун, өзгөчөлөнгөндүн формасы катары эмне кылып атабыз, биз сунуштап атабыз элге. Ошондуктан Устан Нуриет бул тил маселесине келген учурда, тил бир отуруп сүйлөшүп калган учурда айткан бир сөзүңүз эсимде турат да. Бул тил керек болсо адамдардын курчап турган чөйрөсүнөн тартып, анын ички сезимине чейинки баалуулуктарды көтөрүп жүрөт деп. Эгерде биз асманды карасак, асман деген сөздүн өзүндө эмне жатат? Эгерде биз жерди карап жер десек, же болбосо керек болсо Кудай Тааланы таанууга келген учурда дагы негизги өзөктүк нерселерди ташып жүрөт дедиңиз эле. Ушул тегеректе ар бир сөз күчкө ээ да. Биз мисалы биздин өзүбүздүн динибизде деле айтпайбы, алгач калем жаратылды, калем жазды депчи. Ошол эле мисалы Ибрахимдик диндер деп коет го, теологияда. Бул христиан динин алганда деле, христиан дининде деле биринчи аяттары келгенде Инжилден аларда и было первоначальное слово, и слово было благое дейт. Биринчи сөз жаратылды. Анан кийин сөз дагы жөнөкөй эмес, жакшы сөз болду депчи. Демек сөз чоң күчкө ээ. Мисалы кээ бир философтор, мисалы мен сыйлаган Кезер Жымал аттуу философ жакшы айтып атат, кыямат күндүн мен түшүнүгүмдө дейт,
коом бир мезгилде кыямат күнү туруп бири менен сүйлөй албай калат дейт, сүйлөшө албай калат дейт. Тил деген неемат жоголуп кетет дейт. Адам бирин бири түшүнбөсө эмне болот элесиң? Бул хаос. Бул чоң хаос калып келет. Сен таш алып кел десең, ал кыш алып келсе, сен отур десең, ал тур десе, аялың менен сүйлөшө албасаң, балаң менен сүйлөшө албасаң, сени бирөө түшүнбөйт, сен бирөөнү түшүнбөйсүң. Эң чоң неемат тил экен да. Тилге өтө чоң маани бериш керек. Тилге, тилди өнүктүрүш керек. Тил бул живой организм сымал, бир дарак сымал. Аны ар дайым астын чаап, суу карып, тил анан өзгөрүп турат. Тилди катуу эле кармап калуу кыйын. Мен албетте тил боюнча болгону кээ бир сындагандар да бар. Коомчулукта тилдин тазалыгын да кармашыбыз керек. Биринчи кезекте биз мусулмандар биринчи кармашыбыз керек. Ооба биз кээде динге башотубуз менен келгенде кээде башка тилден оогон тилдердин эквиваленти ошонун ордуна колдонуучу сөз биздин тилде болсо, өзүбүздүн эле тилдин колдонгонубуз болот. Мисалы азыр биз дин десе эле адамдар көп эле кээ бирлерин кызыр келип атпайбы? Ар бир сөзгө эле иншаллах, анан мындай дей бересиңерби, анан машаллах дей бересиңер деп. Кыргызда деле ошол динден келген сөздөрдүн эквиваленти өзгөрүп колдонулгандар бар. Мисалы бизде баракелде дейт, баракелде деле түгү келип эле арабчадан келип атат да, баракалла депчи. Аллах тааланын берекеси болсун сага депчи. Ошону биз сингармонизм менен өзгөртүп алдык. Же болбосо иншаллах десек дагы болот, буюрса деп колдонолу. Кудай кааласа, Кудай кааласа, Кудай жалгаса деп ошондой кылып колдонолу. Тилди байыталы. Анан биз башка тилден келген сөздөрдү дагы колдонууда тилде биз чоочула башыбыз керек да. Эмнеге биз интернет, Wi-Fi, же болбосо роуминг, же болбосо тариф деген сөздөрдү колдонуп атпайбыз? Жапжакшынакай эле анан чочуп айтабыз. Эмнеге биз башка араб тилинен болсун, башка тилдерден коркушубуз керек? Жок, ал биздин тилибизде мурунтан болуп келген сөздөр бар. Ошолор жанданышыбыз керек. Тилдин байлыгы качан билинет? Бир эле сөз бир топ варианттар менен, вариациялар менен, бир топ эквиваленттер менен чыкса, ал коозугун билдирет. Өтө жакшы нерсени эске салдыңыз. Биздин улуу муундагы чоң аталарыбызда, чоң энелерибизде мындай бир баласын алкап жалкаган мезгилде жакшы сөз бар да, садаган кетейин деп. Садагаң болоюн деп. Муну көпчүлүк адам сезбейт. Каяктан келет, эмне болот деп. Бизде мисалы секетиң болоюн дегенде эле динибизден келет. Секет деген зекет. Мисалы секетиң болоюн деген зекетиңдин ордуна сенин мен зекет болуп төлөнүп кетейин. Мени садака чалып салсаң болот. Садака чалып салсаң дагы. Мынеки ыраазымын деген. Мисалы түрк элдерде, мисалы түрк элдеринде, түрк мөөндөрдө курбаның олуйун деген сөз бар. Курбандыгың болоюн деген, садагаң болоюн деген. Арабтарда фидака умми ва аби деп мындай пайгамбарыбыз келген учурда, о Алланын элчиси, менин сенин жолуңда мен өзүмдү дагы, ата-энемди дагы садага чалайын деген сөз бар да. Мына ошол сөздү кыргызчалар эмне кылып коюшкан? Садагаң кетейин. Ошол сиз айтып аткан секетим садаган кетейин, садагаң болоюн деген сөздөрдүн түбү ушул жерде жатат экен да. Значит, сөздүн, тилдин өзүн сактап калуу ар бир сөзгө маани берүүдөн башталат экен деп айтсак болот. Маани берүүдөн, анан туура кабыл алуудан, мисалы, ар бир тилдин негизини бул этиш түзөт. Этиштер. Ооба. Калган көпчүлүк учурда ошол зат атабаштору, адам жана могу бизди айланабызды курчап турган ар бир нерсенин аттары башка тилдерден келиши мүмкүн. Ошол эле араб тилине деле башка тилден келген учурлар бар, бизге деле келген бар. Кээ бир учурларда араб тилинен, биздин тилден араб тилине барып, кайра бизге келди деген мисалы тилчилердин варианттары бар да. Мисалы мен бир эле мисал айтайын. Биз ыйык деген Мекке шаарын айтат да. Мекке шаарыны араб тилиндеги Курандагы келген атында ал жерде М тамгасы эмес, Б тамгасы менен келет. Бакка деп келет, ооба. Кудай ошондой Таурат, Инжилде дагы ал шаар аталат экен. Ал жакта дагы Б тамгасы менен келет экен. Бакка деп. Ошону биздин түркологдор, түрк тилини изилдөөчүлөр айтат, бул түрк тилдеринин элдеринен келген дейт. Эмнеге десе, түрк тилдеринде бир жерде отурукташып, эс алып алып кайра жылган жерди каттамды ошо бекет деп коет. Бекет бар, автобекет дейбиз. Мына бекет дейбиз. Бекет дейбиз. Ошол дейт, баккат деген баккат болуп дейт. Ошол оазис болуп, суу болуп, бир жерде баягы кербендегилер барып, бир токтоп өтө турган. Токтоп, кайра өтө турган жерде бул бекет деп калып, баккат деген жер кийин баккасы Маккага айланган деген вариант бар да. Демек, Түркия бир сөз барып, кайра бизге келип, бирок бизде азыр Мекке түрүндө колдонулат. Биз Макка дебейбиз да. Чоң тарыхый бир мындай гипотезаны эшигин ачтыңыз да, Санурет. Теологдор айтышат. Демек биздин дагы Түркия элдер бир мезгилде ошол пайгамбарыбыз салам мига чейин эле
Ибрахимдин доорунан кийин эле ошол жактарга соода сатык менен башка менен барып келген деген бул мына ушул гипотезени айткым келип атат. Ушул жердеги теологдордон, дин таануучулардан бир жигит айтты эле. Эмне үчүн ислам арабтарга түшөт? А бирок арабтар ошо колдоруна түшкөн нерсени колдонуп, керектүү аймактарга чейин жеткире албай, алсыздык кылып калган дейт. А бирок каякта бул жакта жашап аткан түрк элдерине ислам арабтарга караганда бир канча жыл кеч келди да. А бир канча жыл кеч келгенден кийин муну булар мурдатан билип жүргөндөй эле колго ала калып эле кайрадан ошол жака дүйнө чар тарабына карап эмне кылышты дейт, көтөрүп жөнөштү дейт да. Карап көрсөң ошол дин түшкөн, арабтарга түшкөн диндин өзүн арабтарга караганда дагы ыкчамыраак дагы батыраак кабыл алып, аны жашоосуна киргизген түрк эли болгон. Бул эмнени түшүндүрөт дегенде, дин өзүнүн түшүнүгүнө келген учурда, өзүнүн алгачкы маңызына келген учурда, ушул жерлерде дагы бир пайгамбарлардын бирөөсү жашап өткөн дагы, буларды кадимкиде ошо менен журулуштуп жашап өткөн дейт да. Бир мезгил келген дагы оош кыйыш мезгилинде үзүлүп калган. Үзүлүп калган мезгилде адамдар өз багытын жоготкон. А качан ислам келген мезгилде алар кечеги эле жоготкон нерсесин тапкандай айналган дейт да. Кайра эстегендей. Кайра эстегендей. Бул мурунку эле баягы ата бабабыз айткандай эле. Мынеке, мына ушунун дагы бир жак өзөгү келип туруп, сиз айтып аткан бекет сөзүнө келип токтойт го деп. Мен түшүнүп турам, Алла разы болсун. Бул менимче өзүнчө тема, бул көчмөндүк жана бизде көп кыргыздарда улутчулдукту мындай сүйгөн тармактагыларда мисалы түшүнүк бар да. Ислам дини улуттун иденттүүлүгүнө, өзөгүнө сокку урабы, жоготобу, аны өзүнө жумуруп, арапташтырабы? Кыргыздар мисалы арапташып кетпейби, исламга азыр кире берсе, анан кийин улуттук нерсебизди жогото албайбызбы депчи. Бул боюнча менимче кенен дагы бул өзүнчө бир сабак кылалык, стереотип. Бул дагы себеби дегенде көпчүлүгү кетип аттуу баштуу эле окумуштуулар чыга калып эле биз арапташып кеттик деп коркуп беришет. А чындап келген учурда биздин арабтарга болгон таасирибиздин мезгилинде күчтүүрөөк болгондугун дагы биз эмне кылсак болот, белгилеп өтсөк болот. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү программабыз тил стереотиби. Сенин тилиң бар болсоң, сенин келечегиң бар. Сенин тилиң бар болсо, сенин эртеңиң бар. Эгерде тил жоголсо, анда эчтекен калбайт деген биз тыянак келип отурабыз. Анда бул стереотиптин чечүү жолу, жыйынтыгына келген учурда устаз. Тил маселесин өзгөртүүдө албетте мамлекеттин да өзүнүн салымы үлүшү болуш керек. Бирок Кудайга шүгүр, баягы кээде жакшыны да көрө билүү, бул да жакшы бир эрдик дейт го. Учурда акырдык менен жылыш бар. Коомдук мамлекеттик каналдарда кыргыз тилдүү контент бир аз көбөйүп атат. Ошол эле Баластан студиясында. Бирок албетте сапатынан толук купулга толо элек. Мен мисалы жеке купулума толбойт. Анткени бизде дубляж бир аз начар болот чындыгында. Дубляж бирок качан өзүнүн бир жакшы деңгээлге, жакшы сапатка чыгат, көп кылганда, улам кыла бергенде, баягы сүйлөр чечен болсун дегендей, улам кайра көп кылсак, ошо барып анан бышабыз да. Ошон үчүн дубляж көбөйтүшүбүз керек. Анан мамлекет азыр ушул жаатта көрнөк жарнактар маселесине, анан азыр мисалы бизде кээ бир телевиденияларга мыйзамдар бар, ушулардын иштешин контролдош керек. Мисалы ар бир телеканал өзүнүн жалпы чыгарган берүүлөрүнүн канчалык бир пайызынын төмөн эмес, кыргыз тилинде болуш керек, мамлекеттик тилинде. Мисалычы азыр кыргыз тест аркылуу ар бир мындай талап бар да, мамлекеттик ишмер, мамлекеттик кызматкер кыргыз тилин билиш керек. Ошонун талабы ушулар менен болуп атат. Анан мен көбүнчө коомчулуктун өзүнүн дагы үлүшүнө токтолоюн деп атам да. Биз эмне кыла алабыз? Ар бир жаран биринчи кезектен өзүбүз кыргыз тилибизди билбесек үйрөнөлү. Уялбай эле үйрөнөлү. Айтыш керек, түз эле. Мен билишим керек деп эле. Ой, мен билишим керек, мен жакшыраак үйрөнүшүм керек деп. Кыргыз тилди китептерди окуйлу. Жакшы болгондо дагы көбүрөөк мен жеке сунушумда классикалык китептерди, чыгармаларды, адабий чыгармаларды. Мына ушул жерге токтолоюн дедим эле. Көпчүлүк адамдар баягы тили чыгат да, эне тили да, өтөт да. Анан ошол сүйлөп аткан тилдин өзүн мен тилди билем деп санашат да. Ушул тилди билгенге киреби? Жок, бул кирбейт. Сүйлөгөн дегенде мисалы ар бир мисалы орус тилинде 150 000 сөз бар дейт, биздин кыргыз тилинде да ар кандай сандар айтылып жүрөт, 100 000 тегерегинде ага жетпеген сан депчи, жалпы кыргыз тилинде сөздөр деп. Средний статистики деп коет го, орто статистикалык адам күнүнө 1,5 000 эле сөз менен сүйлөшөт.
1,5 миң сөз жетиштүү. жашоо Ошол үчүн. менен эле кечке өзүнүн оокатыны кыла берет, кылдырата берет. Жейм, ичем, отур, тур, алып кел, нары бери, санпан болду. Ушу менен 1,5 миң эле сөз. Бирок ал сенин тилди билгениңе эсептелбейт. Ал үчүн терең китеп көбүрөөк, ошол адабий чыгарма көбүрөөк окусак. Азыркы буну да өзүнчө токтолуш керек. Китеп окууда бизде стереотип көбүрөөк өзүн өнүктүрүү, мотиватор, дем берүү, ушуга көп уктап кетпедикпи? Ал тилди өстүрбөйт. Тилди баягы эле биздин өзүбүздүн классикалык чыгармалар, адабий чыгармалар өткөрөт. Кыргыз тилинде мисалы азыр көпчүлүк эл жок эмес, жаштар окуп, кыргыз тилинин мындай апогейи, эң туу чокусу мисалы Сынган кылычка окшогон тарыхый чыгармаларды утпайбы? Аны окуп, ошону түшүнө алса, демек кыргыз экенин баягы тести деп койсок болот да, ошол китептичи. Сынган кылычты түшүнүп, билип, аңдап, ошондон тыянак чыгара алса, ошол жердеги өзгөчөлүк дагы бир, мен балким бул баягы биздин диалектикалык стереотиптерге келгенде токтолорбуз. Бирок чындап эле Сынган кылычты окусаңыз, бул ичиндеги сөздөр чындап эле Кыргызстандын бардык чөлкөмүнүн ичинде камтыган сөздөр да. Бул бизге бир учурдагы империалисттик саясаттын негизинде диалект көйгөйү өзүнүн болгон даражасынан көбүртүлүп көрсөтүлгөн. Болбосо мындан 100-150 жыл мурун эгер алсак, биздин түштүк менен түндүгү, нарым менен баткени баары эле жалпы жонунан 95% окшош эле сүйлөйт. Ал эми диалект говор бул бардык жерде эле бар маселе. Муну өзүнчө токтолобуз деп ойлойм. Эми жеке инсандар тил өнүктүрүү үчүн биринчи үй бүлөдө кыргыз тилине басым коюп, кыргыз тилинде сүйлөгөнгө, балдары менен мисалы убакыт бөлгөндө кыргызча тасмаларды көргөнгө, кыргызча мультфильм коюп берсем, балам сага мультфильм коюп берем, бирок кыргызча гана коем, мону гана көрөсүн депчи, ошону чектеп, мисалы башка тилдегилерди. Ошол баланы кыргыз тилине өнүктүрүш үчүн. Анан баланы колдон келишинче кыргыз тилдүү мектептерге берүүгө аракет кылалы. Ошол жерден кыргыз тилдүү мектептере кошумча тил үйрөнгүсү келсе, ооба, баягы биздин эскертүүбүздү эске алып, балким 3-4 класстан өткөндөн кийин акыл эси бир аз пештелип калганда, анан кийин кошумча тил үйрөтсөк болот. Ага чейин баланын баягы башын айлантпаш керек, өзүнүн эне тилин бышыкташтырыш керек. Андан сырткары коомдук жайларда, коомдук транспортто болсун, кайсы жерде болбосун, биз ошо эне тилибизден уялбашыбыз керек. Эң көбүсү ушул уялуу, комплекс болуу, кыргызча сүйлөсөм монтуп калат экен да дегенден коркуу сезими бизди кемирип жейт. Бул бизди байлайт, тушайт биздичи. Ошондон коркпош керек. Эмне үчүн биз өз эне тилибизди сүйлөгөндөн, баарлашкандан уялышыбыз керек. Мисалы, могул аялдар менен токтоп коюңузчу дегенде эмнеге уяласыз? Мисалы, бурулуштан түшүп калайын, же могул немеден, мисалы, светофордон өткөндө дейбиз, ошондон өткөндө токтоп коебузбу, же мындай дүкөндүн маңдайынан. Дүкөндүн маңдайынан мындай деген. Бул күнүмдүк жашоо менен болот. Акырын үйрөнүү менен дароо эле өзгөрүп кетпейбиз. Бирок ар бирибиз өзүбүздүн салымыбыз бар экенин эске алышыбыз керек. Туура айтасыз. Бүгүнкү азыркы көрүнөк жарнактарга токтолбосок болбойт. Көрүнөк жарнактардын дагы мааниси чоң, себеби дегенде адамдар дайыма көрүп жашайт да, чоң дебей, кичине дебей, бардысы. Керек болсо бизде жашаган башка улуттагыларга дагы ошол чоң эмне болуп калат эле, бир курал окута турган. Ошондуктан мен ичим чыкпай келет. Кээ бирде кинолордун которулушун, бир кинонун аталышы бар, аны которуп коет, эмне деген сөздү каяктан таап келгенин билбей каласың да. Мына ушул жагында бизде сиз айткан көрүнөк жарнактар, афишалар, мисалы баягы жаңы тасмалар чыкканда, же эч болбосун азыр бизде жакшы мыйзам бар негизинде. Маркеттерде сатылган чоң ири дүкөндөрдө сатылган товардын артында сөзсүз кыргызча нускамасы болуш керек. Мисалы, дары алсаңыз деле азыр, дарыканадан дары алсаңыз деле, дарынын деле баягы колдонуу баракчасы, инструкциясы болуш керек кыргыз тилинде. Бирок көпчүлүк учурда мен деле дары сатып алганда, мен өзүм кыргызча ыктаганым менен кыргызчасына караганда орусчаны окуганга мажбур болом. Эмне үчүн? Анткени кыргызчасына түшүнүксүз, өтө одоно которулган, түшүнүксүз. Аны окуп туруп, ал менен ошол нускама менен дары иче турган болсоң, сен тескерисинче уланып калышың мүмкүн да. Демек котормодо туура эмес. Бизде мыйзам өткөзүш үчүн эле галочки деп коет, ошондой эле которуп койгон. Көпчүлүк учурда көрүнөк жарнактарына абалы бизде азыр билесиз да, Google Translate деген программа бар. Google'да эле котормосу бар, ошого салып эле которуп койгондой да. Биз негизинен түшүнүшүбүз керек. Котормонун да өзүнүн бир усулу бар, өзүнүн тартиби бар. Котормодо сөзсүз сөзмө сөз берүү керек эмес. Маңыз бериш керек, маани бериш керек. Бул жерде башкача болсо, бул жакта башкача эле бер, болду. Эң туура айтасыз. Вы не покупаете квадратный метр десе, сиз чарчы метр сатып албайсыз деп эле которуп коюп атат да. Ошондой болуш. Кыргыз чарчы метр дегенди биринчи ал сөз өзүбүзгө жакшы жуга элек. Анан кийин
сиз үй сатып алган жоксуз, сиз бакыт сатып аласыз же башкача кылып которсуз бирөөсү. Орусчасында мисалы жакшы чыгып атпайбы? Вы покупаете не квадратный метр, а комфорт депчи. Ошону которгондо биз маңызын түшүнөлү. Bundan биз баягыдай маркетинговый ход деп коет го. Биз соодагер катары алармандан эмнени күтөбүз. Ошо күткөнүбүзгө жараша ошону эле кыргыз тилинде беришибиз керек да. Көпчүлүк учурда мен да котормо менен алектенем да. Котормолордун көпчүлүгү ушундай да. Кээ бир китептерди которуп, мындай кыргызчадан текшерип бересизби, карап бересизби дегенде, мындай окуп туруп эле мен көбүнчө айтам да. Эмне бул түркчө жазылган, түркчөдөн которулдубу же орусчадан которулдубу десең, көлөкөсү баары бир калып калган. Көлөкөсү кантип билет? Мен орустарда бир сөз бар экен да. Написано на кыргызском, звучит по-русски депчи. Ошондой болуп калат экен, көпчүлүк которгондо дагы ошондой сүйлөм түзүү, мисалы азыркы балдар байкасаңыздар, орус тили менен тили чыккан балдардын кыргызча сүйлөөсү дагы ошол орусча калп менен. Мен анан бардым да деп, потом я пошел кыргызча, орусчаны эле ордуна кыргызча мен бардым, анан айттым деп, айттым, ошентип айтат да, мисалы баягы калып орусча сөздөрдү эле кыргызча коюп койгон да. Ошого анын негизини түпкүрүгүн кылыш керек да. Окуп атканда, мисалы биздин улуу акыныбыз бар, Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновдун чыгармаларында, котормолорун окусаң, кээ бирөөлөр айтат да, мисалы мен Шото Руставелинин Жолборс терисинин жаман кабатында орусчасын окуганмын мектеп чагымда. Анан атам мага кыргызчасын айтып берчү да. Мен кийин анан азыр кыргызчасын окусам, ойлойм да, өзүнүн оригиналынан өтүп кеткен го депчи, өзүнүн түпкү тилинен өтүп кеткен. Муну айтып жүрүшөт. Ал Алыкул атабыз, ал котормо менен, ал биринчи сиңирип, анан жаңы чыгарма чыгарган. Котормо өзүнчө бул иш, кадимкидей эле бир чыгармачылык алчы. Бизде котормочулукту эле муну ошо Google Translate'дин деңгээлинде көрөт. Андай эмес. Оодаруу эмес бул жөн эле. Которуу, маңызын бере берүү. Значит, котормочулуктун дагы оң анан тескери таасири чоң турбайбы? Ушул жерге келгенде жогору жакта мамлекет дагы өзүнүн каналдар аркылуу, өздөрүнүн колунда болгон ресурс аркылуу тил жайылтууга өз салымын кошуп келген. Бирок биринчи каналда жүргөн бир жаш балдарыбызга 15 жылдан бери сугарып келаткан бир мультик бар. Бул баягы Такай. Бул жерде мен ушуну иринжип кеткен нерсе бар да. Келип туруп Коделеке Такай деген алып берет. Экинчиден Акылай менен жандагы Актан келип туруп Такайдан акыл сурайт. Кантип эшектен биз акыл сурашыбыз керек деп. Мындай айтканда, ал жерде болгон сөздөрдүн дагы кээ бир ушундай сөздөр болот, түздөн түз эле жаңы эмнелер алып келет, орусча сөздөрдү алып келет. Мен бүгүн колесо жасаймын деп сүйлөтөт да. Ушул өзү кайра биздин жашабызды талкалап атпайбы? Албетте талкалайт. Биринчиден сиз ошол жагын алыңыз, мен жалпы эле айтып коеюн. Медиа жаатына бир аз аралашып жүргөн катары, кино, мультфильм биринчиден балдар көрбөйт аны. Учурдагы балдар эмне үчүн? Динамика абдан начар. Ал жерде баш эле монтуп кыймылдап аткан, башка жерде ал жөн эле мындай эле сөйлөкөт. Эки бала монтуп келип эле, анан Такай үчүнчүсү болуп эле келе берсе, балдар аны көрбөйт. Азыркы мон, баягы орустардын фиксики, трикота, ушуну менен чоңойгон балдар алар. Алар мону көрүп туруп кой дейт. Бул баягы биз илгерки тиги эски согушка чейинки тасмаларга окшошуп калат. Бирок тилдик жагына келген учурда булар эмне кылышат? Жагына келгенде тил сиз айткандай түздөн түз котормо, анан тилди бурмалоо, анан сиз айткандай баягы идеологиялык жактан персонажды туура эмес койгон. Персонаж туура эмес тандоо. Кыргыз элинин көчмөндүк духунун түшүнбө. Кыргыздарда болсо ат болот. Ат болот, башка жандык болушу мүмкүн, бүркүт болушу мүмкүн, мисалычы, бөрү, карышкыр болушу мүмкүн. Бирок эшек менен кыргыздарды мындай салыштырып, анан эшектен акыл суроо өзү туура эмес да негизи. Анан ал жерде да көпчөгөн нерсе бар. Бунун себебинде анын мындай да тасма бүткөндө аягында буну ким түзгөн, ким жазган кылсаңыз, окусаңыз бир да кыргыз жок арасында. Керек болсо ошону Сорос фонд эмне кылат экен? Сорос фонд каржылайт, фонд каржылайт, башкалар кылат. Көпчүлүк учурда биздин тил маселебизди биз эмес, башка элчиликтер, башка өлкөлөрдүн элчиликтери, башка фонддор, ушундай бир уюмдар, кайрымдуулук уюмдар башка кылып атканы бул өкүнүчтүү да. Биринчи кезекте биз буга кайрылышыбыз керек. Бул жерде дагы мен ойлойм, бир ана жөнөкөй эле суроо эмес, бир чоң суроолор бар. Себеби дегенде бул ар бир биздин кыргызстандык ойлонуш керек, ар бир жаран, мындайча айтканда кыжарат болуп карай турган маселе. Андыктан чечүү маселесине келген учурда адамдар бүгүнкү күндө ар бир шыбыр эткенден этият болуш керек экен да. Тил маселесине келген учурда. Көрө эле кыргызча контент деп эле мисалы көпчүлүк учурда билесиз, биздин азыр кыргыз тилдүү контенттин
тасмалардын көпчүлүгү тамашанын дегенгелинен өсө элек. Ал болгондо дагы юмордун черный юмор деп коет. Өтө төмөн, моундай бир кир аралашкан, мындай бир артты бир жакшылык менен бүтпөгөн, же болбосо аялдык табияттан, фытыратынан чыгарган, эркекти эркектиктен чыгарган, ошону тамаша иретинде кагазга ороп, акырындык менен биз кирип кеткенин билбейбиз. Анткени көптөгөн тасмаларда, көптөгөн фонддордун ишмердүүлүгүндө бир ууну ичириш үчүн 99 акыйкат айтылат. Сен ороп туруп жедиргенде билбей байкабай жей аласың, бирок акырындык менен ошол уу таасир берет, бир күнү өзүн өлтүрөт. Ал өлтүрөт сөзсүз. Ал коом өлөт деген бул кайдыгерлик күчөйт. Биз ошондой терс көрүнүштөрү, мисалы бизде кызтеке, ажы кыз деп коет го бизде кыргыздарда. Эркек киши мисалы аялдын кийимин кийбейт, эркек киши мондой деген. Бизде ал бул мындай тасмалар көбөйүп кетти Кыргызстанда. Бир топ тасмалар чыгуусу менен бул акырындык менен нормага айлануусу жаман да. Ошонусу бул коркунучтуу. Урматтуу мекендештер, калайык кал. Бүгүнкү берүүбүздүн убактысы аягына чыгып калды. Сануриет, сиздин дагы айтам деген сөздөрүңүз көп эле. Буюрса кийинки берүүлөрдө биз дагы мүмкүнчүлүк беребиз буюрса. Анда эмесе биз жалпы калайыкка калкка кайрылып, эгерде силерде ушул тил маселесине тиешелүү кайсы бир сунуш бар пикириңер болсо, анда биздин комментарийлер калтырсаңыздар болот. Сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.